Кыргызстанда кечиксин электр энергиясынын керектөөнүн максимуму 3350 мегаватт саатка жетип, резервге калбай калууда. Бул тууралуу улуттук энергетикалык холдинг компаниясынын жетекчиси Таалайбек Байзаков билдирди. Айтымында жылытуу мезгилинде коркунучтуу эч нерсе жок, болгону кубаттуулуктун резерви аз. Бишкек жылуулук электр борборунун кубаттуулугун көтөрсө, экологияга зыян келгени жатат. Ошондуктан энергетиктер кыргызстандыктардан электр кубатын саат 17:00дон 21:00го чейин азыраак колдонууну суранууда. Саат 5-тен баштап, 6-тан баштап саат кечки 9-га чейин электроприборлорду, электроотопление, электрообогрев жана кондиционерный сплит системаларды ушуну өчүрүп кичине өзлөрүнө үнөмдөп, бирок түнкүсүн же күндүз ошолорду сайса болот деле да. Ошону менен бизге көп жардам берет делеңер да. И практически биз без ограничения мынакей буга чейин келдик. Бирок азыр кайрылганга туура келип атат. Бул эч кандай мындай критический деле эчтеке жок, баары эле жумшак эле. Ал эми аймактардагы айрым авариялык өчүрүүлөр электр жарыгынын керектөөсүнүн жогору болгону менен байланыштуу болууда. Министрлер кабинетинин токтомунун негизинде жыл башында электр энергиясынын керектөөнүн лимити бекитилет. Учурда республика боюнча бардык облус лимиттен ашууда. Электр жабдуулар ашыкча жүк менен иштеп жаткан учурлар арбын катталууда. Ошондуктан анча-мынча авариялык өчүрлөр болуп атат. Бирок ошого карабастан биздин кышка даярдык боюнча жумуштардын бардыгын бүткөндөн кийин бардык республика боюнча ишканаларыбызда авариялык бригадалар толугу менен түзүлгөн, запчасттар менен камсыз кылынган, ГСМдер, техникалар менен камсыз кылынган. Болушунча авариялык случай болгондо өз убагында ишти аткарганга аракет кылып атабыз. Улуттук энергетикалык компания билдиргендей, Токтогул суу сактагычында суунун көлөмү пландагыдан көп. Пландалган өчүрүүлөр туурасында маселе коюлган эмес. Бирок эскирген жабдуулар иштен чыкканда авариядан улам өчүп калган учурлар болушу мүмкүн. Маалым болгондой, Кыргызстандын Түркменистандан сатып алган электр энергиясын учурда Өзбекстан колдонуп жатыптыр. Бирок кийинчерээк кайтарып берүүнү уадалаган. Ошондой эле Түркмен тарап менен дагы 1 миллиард 600 киловатт час аркы жылга азыр представительдери келсе, түркмендерге уже бизге келип заинтересованность болуп атат да, биз менен иштешкенге. Аларда избыточный электр энергия бар да, ошону сатканга. Ошол боюнча келип, аркы жылга келишимдерди түзөбүз буюрса, быйылкы келишимдер мындай айтканда толук объемдо аткарылды. Ошон үчүн жылдын башында ОЗП кирип атканда бизде разницабыз көбүрөөк болчу. Азыр эми бул разницабыз азыр күндөн күнгө могу биздин максимум потребление алуу үчүн баягы ичине жеп келип атат да, азайып атат. Электр энергиясынан сырткары карапайым калк кыш шилдеде көмүр колдоноор бышык. Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасы кара кече суткасына 7000 тоннадан кем эмес көмүр жүктөлүп жатканын айтууда. Ишкананын жетекчиси бүгүнкү күндө Бишкек 90-95% көмүр менен камсыздалып, баасы 4000ден 6000 сомго чейин болуп жатканын билдирди. Көмүрдү биз 24 саатта жүктөп атабыз. Келген кардарлар бир сутка ичинде кайра жүктөлүп чыгып кетип атат. Жалпысынан айтканда 7000 тоннадан кем эмес көлөм көмүр жүктөлүп турат азыр. Аймактарда болсо бюджеттик мекемелер 90-95% менен камсыздалган. Биздин жетекчи айтып кеткендей, бизге ошондой тапшырма коюлган. Биринчи калкты көмүр менен камсыздап бүтүп, анан Бишкек шаарынын жылуулук борборуна өтөсүңөр деп. Бүгүн эртең Бишкек шаардык жылуулук борборуна өткөн турабыз. Аяка дагы керектүү көмүр көлөмүн өз убагында ташып жеткирүүгө биз даярбыз. Кыргызстанда кара алтынды колдонуунун оң жагы менен кошо терс жактары да арбын. Көмүр колдонуу калк саламаттыгына бир топ залалын тийгизип жатат. Бирок өлкөдөгү энергетикалык жана экономикалык кризис эң кир жылуулук булагы болгон көмүрдү мүмкүн болушунча көбүрөөк колдонууга мажбурлап жатат. Тазагүл Эмилбекова, Тынчтык Көлбаев, Нью ТВ.